Амансыздарбы мекендештер, 15 май болуп өткөн сделканын ачкычыны бүгүн 30 май алганы келдик. Кардарыбыз Исаев Санжарбек байке Кыргызстандын жараны турак жайлуу болуп отурат. Азыр үйүнө келдик. Люберцеден метро Котельники 15-20 мүнөт болуп калды. 15 мүнөттүк жолдо ушундай бир турак жайга ээ болду. Кандай жолдон өттү, эмнеге келгенде көп кыйынчылыктар болду. Сиздерге дагы кызык болуш керек. Санжар байкени куттуктап, анан дагы ошол суроолорду мен узатамын. Санжар байке, сизди куттуктайм. Компаниянын атынан куттуктап кетем. Себеби Санжар байке чындыгында өжөр кадрлардын санына кирди. Себеби ар кандай ситуация болуп калат. Кээде одобренияны көпкө күтүп калабыз. Үй тандаган батыраак болуп калса, кээде одобрение бат жагат дагы, бирок үй тандаганы батыраак болот. Ар бир айтып кеткендей эле ар бир кардардын ситуациясы бири-бирине окшошпойт. Санжар байке эмне үчүн Россиядан турак жай болом деп ойлодуңуз? Ошол максатка эмнеден аракет кылдыңыз? Анткени саламатсыздарбы? Биринчиден, бул жерде Россиядан турак жай алам деген себеби биринчиден эле бул жерде регистрация маселеси бар экен. Анан кийин регистрацияны койдуруп алып биякта кыйынсын жүргөн менен базада бар деген менен көчөдөн жанагы милициялар текшерген болсо жашаган жери каерде экен, анан анысы бар экен. Андан кийинки жагдайлар эми көп жагдайлар бар экен бuyerде. Анан келип келе карасаң үй маселеси такалып кала берди экен да. Анан эми бул жерде Москваны айтып атат го, болотный город деп. Келип эле уже Москвага ким келсе кайра экинчи жолу кайтып келет да. Канча Кыргызстанга барышты. Көп тааныштарды көрдүм. Болду, Москваны жинадык, бүттүк. Баары бүттү, Кыргызстанга кеттик деди. Кайра эле бир жылдан кайра ошо сумканы көтөр, ошол эле картинканы кайра керет, ошол эле квартирада жашайт, ошондой. Анан эми баардын көп адамдар историясын анализдеп көрүп, ушул жерде 5 жыл иштедим келгениме, мына 5 жылдын ичинде мына жерде ошо апрелдин 17-си келгем, 19-жылы майдын 15-күнү сделка болду. Бүгүн Кудай кааласа 5 жылдан 1 ай өтсө дагы ушу үйлүү болуп отурам. Рахмат сиздин компанияңыздарга. Анан эми бул жер 5 жыл келгенден дагы 5 жыл жүрө турган, дагы бир мындай 5 жылга чейин планым бар да, дагы жүрөм. Кудай кааласа мындан бияна дагы анткени кыздарды, баламы келип ушул жерге ушул чөйрөнү көрсөтүш керек болду. Анткени бизде бар экен да, Кыргызстанда жүргөн болсок, мисалы Ошто, мен өзүм Оштон болом. Ошто жүргөн болсок, бардык эле ушу тойго, ашка, тияк бияк болуп эле баягы сознание ошо менен гана алек болуп калат экен да. Балдар да ошо алек болуп калат экен да. Паланча мындай лимузин менен чыкты, түкүнчө ресторанга той болду. Москваны көргөн бала уже башка. Анын ой жүгүртүүсү бөлөк. Мындайча айтканда, ошого ылайыкташтырып ойлодум. Мен балдарым дагы ошондой айылды деңгээлде жүрүп ушул жерди көрсүн. Мен ойлап атайын, ушул жерге алып келип атам, ушул Кудай кааласа балдарымды алып келем, ушул жерге окутам. Ичине мындай бизге караганда сиздердей болуп бир элдин кызматына жараган жигит кыздардан болсун деп ойдомун. Сиздики биринчи кардарлар сиздерге дагы бөлүшүп кетейин. Албетте ар бир кайрылган кадрлардын ишине аябай бат жасаганга аракет кылабыз. Бирок баягы кээде документ чогултканга келгенде убакыт кетип калат, же болбосо саткандар дагы документтери толук болбой калса, ошону дагы күтүп калабыз. Санжар байке биринчи Росбанктан одобрение алган, бирок Росбанк токтоп калган үчүн эки банк биригип кайрадан Транскапиталдан одобрение алып, ушинтип турак жайга жетти да. Эмнеси кыйын болду? Сизге одобрение чыгышыбы же үй тандашпы же экөө тең бирдей кыйын болдубу? Кыйын болгону үй тандаш деле кыйын болгон жок. Бул үй тандоодо негизи экиленет экенсиң да. Мына жакшыбы, ана жакшыбы? Бул эми өз-өзүнчө бул да чоң базар экен да. Бул да чоң базар, баягы кадимки эле кийим базары менен автомашина базары окшобойт бири-бирине. Мал базары өзүнчө окшобойт, үйдүн базары өзүнчө окшобойт экен. Ошол сыяктуу эле бул үйдүкү өзүнчө чоң базар экен. Анан бул жерде биринчиден гражданствоң жок болгондон кийин, Кыргызстан болгондон кийин булар бул өкмөт эмне кылса, бул банк эмне кылса да ошону караганга туура келет экен да. Ошого зависим болуп калат экенсиң. Эгерде Кыргызстан болгондо мынанча иштейм, доходум мынанча деп айтасың. Эми буларга бардыгы эле электрондо өткөн да. Булар эми кандай көрсөтүлүп калат, кээ бир жери көрүнбөй калат. Жана ошко эми көптөгөн факторлор бар экен. Бул одобрение чыгыш бир аз кыйыныраак болуп калды. Ошондон кыйналдым. Анан кийин мындайча айтканда бул жерде поручитель тапкандан кыйналып калдым бир аз. Анткени болсо мүмкүн болсо ушу
мындай айтканда шериңер болсо, парашюттун уверенный болсо, аябай жакшы тез болот эле иш экен. Канча үй көрдүңүз Санжар байке? Ушумалга чейин 3 үй көрдүм. 3 үй көрдүңүз, Москвадан көрдүңүз? Москвадан көрдүм, городдон, анан кийин Видныйдан көрдүм, анан кийин мынау Люберцадан көргөн жерим жакты. Мага себеби бул жерде метро аябай жакын. Мындай айтканда 15 мүнөт азыр мен 12 мүнөттө эле келип окшойт, чамасы өзүм деле. Метродон чыгып. Биздин Кенже недвижимость агенттигине башка мекендештерге сунуштайсызбы? Биздин башка компанияларга караганда эмне өзгөчөлүктү байкадыңыз? Сиздердин башка компанияга караганда өзгөчөлүктөрүңүз ушу баягы киргенде мындай Самаранын өзүнө жолугу, мындай адам деген ким аркылуу келсе биринчи жетекчисине жолугасың да, жетекчисине жолукканда мындай жылмаюу менен жылуу кабыл алышы, андан кийин сиздердин компанияңыздардын коллективдердин жылуу иштеши, бири-бирине менин ишим эмес дебегендиги, ошол жагы аябай жакты мага. Баарыңыздардын общий иш алып кете турган жагдайларыңыздар мага жакты. Коллективно да, мындай дружный коллектив. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип Кыргыздын кереги жаран улуздар болуп жүрө бериңиздер. Ушул баардыгы ар бир үй алган баарында фата дуа кылса керек, жакшы ниет айтса керек, ошонун баары кабыл болсун сиздерге. Ушу мээнетиңиздин рахатын көрүңүздөр. Ошону каалайм сиздерге. Анан эми Акчаны бердик. Азыр рахмат. Өз саткан продавец дагы келди, дагы баардыгын түшүндүрдү. Керектүү документтердин баарына кол койдук. Санжар байке бул үйдүн ээси. Өзүн дагы регистрация койгонго жетишиптир, аны менен дагы куттуктайбыз. Башкага суранмай жок, базарга чыгып калабы же чыкпай калабы деген дагы көйгөйдөн кутулду деп ойлойм. Ошол мекендештер, сиздер дагы эгерде Кыргызстан жаран болуп, официально иштеп, турак жай алам деп кыялданып, ниет кылып жүрсөңүз, албетте консультацияга келип, маалымат алып, эгерде баардык жагы туура келсе, сиздер дагы баштасаңыздар болот. Албетте ар бир кардардын ишини аягына чейин чыгарганга сөзсүз аракет кылабыз.